Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Сиздер менен наху сабактарыбызды улайбыз. Сиздер менен биз бүгүн фиалюл амр деген теманы өтөбүз. Буйрук этиши. Амр деген буйрук, фиал этиш, буйрук этиши. Аламсилату, мисалдар. Ил'аб бил куррати. Топ ойно. Ил'аб деген ойно дегени. Ат'им киттака. Мышыгыңды тамактандыр. Ат'им деген буйрук этиши. Наззиф thiyabaka. Kiyimingdi tazala. Nam mubakkiran. Erте ukta. Temahhel fis seyri. Basuğunda şaşpa. Acit madgat tuami. Tamaktı çaynoonu жақшыла. Айтқанда жақшылап чайна деп атат. Эми ушул жердеги буйрук этишин изилдеп окуп көрөбүз. الكلمات الأولى في الأمثلة المتقدمة أفعال. Өткөнкү мисалдардагы биринчи сөздөр этиштер. لأن كل منها يدل على حصول عمل في زمن خاص. Анткени алардын ар бири белгилүү заманда кыймыл аракеттин болуусуна далалат кылат. وإذا تدبرنا هذه الأفعال وجدنا المتكلم في كل منها يطلب من المخاطب ويأمره أن يأتي عملا في الزمن المستقبل. Качан биз ойлонуп көрө турган болсок, ой жүгүртүп көрө турган болсок, бул этиштерге анда биз табабыз сүйлөөчүнү. Ошонун ар биринде сүйлөөчүнү угуучудан талап кылып жатканын жана келерки заманда кыймыл аракетти кылуусун буйруп жатканын биз табабыз дейт. ومن أجل ذلك, мына ушул себептен يسمى كل فعل من هذه الأفعال, мына ошол себептен бул этиштердин ар бир этиши фи'люл амр деп аталат дейт. فالفعل إلعب. إلعب этиши في المثال الأول, биринчи мисалдагы إلعب этиши يطلب به من المخاطب إتيان اللعب في زمن المستقبل. إلعب этишинде, биринчи мисалдагы إلعب этишинде келерки заманда ойноо деген ойноону кылууну угуучудан талап кылынып жатат. Талап кылынып жатат. وهو لذلك فعل أمر. Ал ошондуктан буйрук этиши. والفعل أطعم. أطعم этиши болсо фил мисали сани. Экинчи мисалдагы أطعم этиши тамактандыр деген. Yutlabу bihi minel muhatabi. Угуучудан талап кылынып жатат. Хусулул ит'ами. Тамактандыруунун болуусун фи заманил мустакбали, келерки заманда. Ва хува лизалика фи'лу амри айдан. Ал мына ошондуктан фи'лу амр. Алдагы не? Фи'лу амр. وهكذا يقال في بقية الأفعال السابقة. Өткөнкү этиштерде дагы мына ушинтип айтылынат дейт. Түшүндүк а? Эми ал-кайдага өтөбүз. Эреже. Фи'люл амр, буйрук этиши, ва куллу фи'лин, ал бардык этиш, ар бир этиш, ютлабу бихи хусулу шей фи заманил мустакбал. Фи'л амр эмне десек, келерки заманда бир нерсенин болуусун талап кылынган ар бир этиш, ал фи'л амр деп аталынат дейт. Эми мына бул жакта биз билесиздер, фи'л мадийди өттүк, өткөн чак этишин, фи'л мударини өттүк, учур келе чак этишин, анан фи'л амрды өттүк. Эми билесиздер, жогорку эки темада көнүгүүлөр келбеген эле. Жалпы мына ошол бардык 3 этиштин баарына бир көнүгүү келтирилген. Ошол көнүгүүлөрдү не кылып чыгабыз, карап чыгабыз. Тамринат, көнүгүүлөр. Биринчи көнүгүү
اقرأ العبارات الآتية وميز الأفعال الماضية والأفعال المضارعة وأفعال الأمر. Qarasыңыздар, бұл жерден ол төменгі сөйлемдерді оқып тұрып, бұл жерден біз ажыратышыбыз керек. Қайсынысы өткінші етіштер, фейл мадилер, қайсынысы фейл мұдарилер, қайсынысы фейл амырлар. Мұны бұл жерде паузаға қойып тұрып, не қыламыз? Оқып шығып, қоторып, ажыратабыз. Фейл мадisi қайсы, мұдарisi қайсы, амыры қайсы. Кейінгі көнігі болса, да قبل كل اسم من الأسماء الآتية أو بعد فعل ماضيا يلائمه. Мұны ушул жерде карасаңыздар ысымдар турат. Ошол төмөнкү ысымдардан мурдагы же кийинби фейл мадийди ылайыктуу фейл мадийни не кылып чыгышыбыз керек, коюп чыгышыбыз керек, сүйлөм түзүп. Кийинкиси да قبل كل اسم من الأسماء الآتية أو بعد فعل مضارعا يلائمه. Бул жерде деле ошол эле талап. Бұл жерде біз фейлі мұдари қоябыз. Алдына же артына. Ушул ысымдардын. Кийинкиси да фейлі мұдари ан фил маканил хали мимма яати. Бұл жерде бош орынга ылайыктуу біз фейлі мұдари коюшубуз керек. Ал эми бұл жерде ылайыктуу фейлі мади коюшубуз керек. Анан бұл жерде көнүгүүлөр кетет экен. Ошол 5 сүйлөм түздейт. Фейлі мади менен башталган. Кийинкисинде фейл мудари менен башталган 5 сүйлөм түздейт. Анан фейл амыр менен башталган 5 сүйлөм түздейт. Мына ушундай көнүгүүлөр кетет экен. Эми буларды карап өзүңүздөр бир сыйра окуп карап чыгасыздар. Бул жерде көнүгүүлөр көп. Сиздерге сабактар түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабактарга чейин көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.